Нет пайда болгон себеби баягы 100 жылдан ашуун турган алма экен, жалгыз алма талаанын ортосунда. Убагында ушул жер айыл болгон экен. Бул борош деген чоң атабыз тиккен экен, борош атанын алмасы деп коет. Анан ушул алманын баягы улам эскирип, алма картайып баратат. Баягы 100 жылдык тарыхы бар алмага ушундай негедир тарткым келди да. Өзүм да ушул жерде чоң аталарым жашап өткөн. Мен дагы ушул айылдан бир аз ылдыйракта Жаңы Кызылча бар, ошол жакта жашаймын. Анан кийин ушул алманын негизи полотно бетине түшүрүп, мындай алманын турган турпатын баягы сүрөткө калтырып калгым келди да, тарыхты. Кантсе дагы 100 жылдан бери ушул жерде өзүп, мөмөсүн берип, баягы бир айылдын тарыхын чагылып турган алма болгондуктан ушул алманы полотно бетине чагылдырып калганга ушунчалык бир кызыктым. Мен 1950-жылы төрөлгөм. Ошол айылда төрөлгөм да. Ара мен көргөнү, мен билгенден баш жагы Бекберди деген киши бар эле. Аяк бетинде тополоң. Этегинде Дүйшөкө Абас деген, ортосунда Аксакал Албай деген бар эле. Анан Сыргак деген бар эле. Сатканкул, Анарбай Сопу деген бар эле. Беркөтүндө Үзөнбай, Аскарбек. Мен баарын айта берсе, арда мындай айтканда, мына Арлыкка дагы Кызыл Чарбанын баары ошактан барганда. Ошо кезде жашылча эме мөмө жемиштер аз болчу да. Анан ошо Дилдебайда өрүк бар эле, сары өрүк, аппак, татты. Борошто алма бар эле, татты. Анан тыт болор эле. Дубалдарга туруп алып, тамекиге баратканда балдар катар тизилип үзүп жечү элек да. Анан Чимирис башкарма болуп турганда, анан арды жер кылам деп элди бүт Ак дөбөгө көчүрө баштады. Көчкөнү көчүп кетти, көчпөгөнү алдыңкы Кызыл Чарба көчөсүнө түшүп калдык да. Кайта бээрден дагы кайта көчүп, анан ошо менен ошо Кызыл Чарбага турукташып калдык. Кайсы жылдар? Ошо эсимде жок кайсы жылдары. Ал кезде баягы ойнок кез, эчтеке менен иш жок кез. Ошо 14-15 жашта болушум керек эле, ошондо 60-65 жылдар болуш керек. Мен өзүм ушул Бишкек шаарындагы Тургунбай Сатыков атындагы көркөм сүрөт академиясында окугам. Баягы ичиндеги өнөр баары бир ушундай тарыхы бар нерселерди көргөндө баягы кызыктырат экен адамды. Негедир ушундай бир моменттерди колдон чыгарып калгым келбейт да. Карап турсам, гүлдөө соон болуп көзгө көрүнүп турат. Айылана таптаза абалар. Анан ошол учурда дагы баягы алманын өзгөчөлүгү бир айылды чагылдырып турган алма да. Бул жерде эч бир нерсе калган эмес ошол айылдан. Жада калса ошол жердеги баягы фундаменти дагы жок, эч нерсе жок. Бир гана ушул талаанын ортосунда айылды чагылдырып турган жалгыз алма калган да. Жылы келдим бул жерге. Келин болуп келдим бул жерге. Кызыл Чарбага. Ал ошо кайнатамдын тиккен алма багы бар болчу, сонун. Ошол алма бизде кайнатамдын алмасы чоң алма баг экен. Анан ошол жерге Кызыл Чарбанын башынан аягы ошол жерден келип алма алышып, челектеп, сумкалап алып барган жумушка кетишчи. Мен ошол убакта келин болуп келгем, тамеки иштеп жүрдүм. Анан биз бияка көчкөндөн кийин атам ошол жерге калсын бул алма деп таштап кетти.
балдар 40 dedi, 40 salбайсың берге деп. Анага болгон жок, калат берем, ушул жерде калсын деди. Неме союз тарагандан кийин жерлерди бөлүштүрдү. Жерлерди бөлүштүргөндөн кийин мен күйөөм ошол менин өзүмдүн жерим калтыр. Атам немесине мен турайын деп ошентип алып калды. Анан кайта үлүшкө тийди. Алманы көргөндө ошо жашап аткан убакта ата энем эсиме түшөт, кайната кайненем. Ошону баскан турганым ошол жерден 4 балам төрөлдү. Анан кийин 68-жылы бияка көчүп келдик. Ошондо жакшы эле болуп турду. Анда башта колхоз сугарган экен, колхоздун жери болчу. Ал убакта куурап калыптыр, колхоздун күйүнө карамай эле. Анан бери өсүшкө тийгенден кийин суу качты, балдар тегерегин мындай тазалашып, чукур кылып коюп, суу сактай турган кылып коюшту. Анан алма алып да жүрдү. Балдар алып келчи бияка. Анан мен балдарды мен алып барчы, мен көрөйүн. Ошол жерге барайын. Ой, алып келдик болсо жок. Барып көрүшүм керек. Ошо журтту көргүм келет экен. Эски журтту көргүм келет экен. Анан карап, баштан аякка карайм, айылдын баш аягына карап эметем. Ал убакта мен ошо эл ынтымактуу, жакшы заман экен. Биздин баягы чоң аталарыбыз, ата бабаларыбыз тарыхты жомок сыяктуу айтып берип, баягы кызыктырып убагында ушундай болгон деп айтып берсе абдан кызыгып угабыз да. Тарых осмо өтүп келген бизге. Биз дагы баягы чыгармачыл адамдар, сүрөтчүлөр ушинтип көз алыбызда турган тарыхты полотно бетине түшүрүп, чагылдырып, сүрөт кылып көрсөтүп койсок, бизден кийинки муундар деле баягы ушул жерде жалгыз алма болгон, Кыл Чарба деген айыл болгон деп угат. Анан сүрөттү көрүп, ушул жалгыз алма ушундай болгон турбайбы деп баягы муундардан сакталып кала берет да бул сүрөт боюнчачы. Ошентип да ойлодук да, баягы тарыхты сүрөт аркылуу болсо дагы сактап калалы деп чагылдырып.